Кадырлуу Манас атанын урпактары, урматтуу коноктор. Бүгүн улуу майрам. Бүгүн Кыргыз элинде руханий майрам. Бүгүн Манас күнү. Баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жана жеке өзүмдүн атынан Манас эпосунун күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу мекендештер, адамзаттын тарыхында руханий күлазык чыгармалар бар. Алсак, грек акыны Гомердин Илиадасы, Одиссеясы, индус элинин Махабхарат дастаны, Кытай элинин улуу философу Конфуцийдин эмгектери жана алардын катарында эң жогорку баскычта өзгөчө орунда Манас эпосу турат. Бирок Манас дүйнөлүк маданияттын теңдеши жок океан адабий мурасы. Манас 100 жылдан ашык мезгилден бери изилденип келе жатат. Алардын арасында Радлов, Валиханов, Жырмунский сыяктуу дүйнөлүк окумуштуулар бар. Алардын баардыгы бир ооздон Манас шедевр. Манас ооз-эки чыгармачылыктын кайталангыс үлгүсү. Манас уникалдуу көркөм өнөр. Манас жээги жок океан. Манас дүйнөсү чексиз аалам деп белгилеп кетишкен. Бирок менин айтарым, Манас бүгүн да казылып бүтө элек. Манастын феномени кандай бийик деңгээлде экендигин аныктала элек. Манас мындан ары да улуттук улуу мурас катары ооздон оозго кийинки урпактарга өтүп, түбөлүк жашай берет деп сөзсүз ишенебиз. Дүйнөдөгү элдер өзүнүн байыркылыгын далилдеген ар түрдүү тарыхый, археологиялык жана архитектуралык байлыктары бар. Бирок Манас эмнеси менен уникалдуу? Ал кыргыздын гана жүрөгүндө жаралган жандуу өнөр. Манас бүгүн да ушул турпатында айтылышы менен бизди байыркы алгачкы манасчылар менен кездештирет. Бүгүн Манас Ордого бизге Романдын ырчы уулу келет, Жайсаң ырчы келет, Токтогул ырчы келет, Тыныбек Манасчынын, Балык Ооздун, Сагынбайдын, Саякбайдын элестери келет. Бүгүн биз легендардуу манасчылардын үнүн угабыз.